اللهم صل وسلم وبارك Sapatında al Habib ukmuştuday uk yaşın ukkarın barına jar salam gönlümdün sultanı alamdın paygambarı uk yaşın ukkarın al ulu Muhammed senin düttarı duaların rüzgarı Bütünüge ululuk nuru bir senden zararı Sensin sulu sen Kudaydın kulu sezimlerdi kubandırıp sen var gönülcülü Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh salli ve sellim ve barik aleyh. Assalamu alaikum. Kadir tünüңүздөр kut bolsun. Kalagan maksat tileğinizler orundalıp Kuday Taala sүйүнчүлөгөн бардык жакшылыктар сиздерге насип кылсын. Кадыр түн демекчи bir Кадыр түн жыйынында илгери мечиттин жанында Кыдыр алейхиссалам келеткен. Cemaatin içinde oturup yanındağı bir bala ürgülüp oturganın bayqayttagı akırın oygot ötken oy jigit uktavay tur süylep atkan imamның sözün ukta etken bayagı jigit makul dep kayra ürgülöye başlayt etken kayra oygot etken üçüncü jol oygotkондо bayagı bala karap turup ey azыр senin Kıdır ekeningdi elge aytayın mı bары basıp jıgылат dese Kıdır aleyhissalam taң kalıp kalıp tur bul meni kayaktan tanıyt Kudayдын maga bergen tizmesinde bul jigitin atı jok ele dep anan özünün bir sırlı baylanışı menen Kuday Taalaga жалынат экен Allah'ım azırkı bala menin Kıdır ekenimdi kayaktan bilet dese Allah Taala aytıptır. Saga bergen tizmede meni jakşı görgöndөрдүн atı jönü var. Janagı jigit bolsa men jakşı görgöndөрдүн tizmesinde dep. Demek yanыңdağı oturgan adam kim ekenin kaydan bilesin. Oşonduktan biribizge sırtыбыздан baa beribey jakşı niyet menen атабызга, энебизге, досторубузга дегеле таанып алган бардык адамзатка ушул Кадыр түнү дуа кылалы. Келиңиздер, бүгүнкү сөзүбүз дагы Кадыр түн жөнүндө болмокчу. Ordo Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп,
фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аялдуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жути. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Ар бир мусулман баласы дайыма дуа менен жүрүш керек экен, тилек менен жүрүш керек экен. Айрыкча бүгүнкү түн дагы Кудай Таала сөзсүз кабыл кыла турган ыйык түндөрдүн бири, эң түндөрдүн дагы улугу десек болот, кадыр түн. Кадыр түндө кыла турган дуаңыздар, тилегиңиздер кабыл болсун. Кудай Таала кадыр түндө эмнелерди убада кылса, ошонун баарысын тилек кылган ар бир инсанга насип кылсын. Бүгүнкү мейманыбыз ушул кадыр түн жөнүндө маек курганы келген Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийдин орун басары, кадимки атагы таш жарган, Куранды жаттаган, жалпы мусулмандар мактаган Ракип Замир Карыке. Кош келипсиз. Орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Чу дегенде эле айткым келип атат. Мына кадыр түндө отурабыз. Кадыр түндө убакыт да кыска. Бүгүн мусулман журтчулугу, жалпы адамзат кадыр түндү кандай тосуш керек, кадыр түндүн кереметтери кандай, бир дем күч берсеңиз сөздөрүңүз менен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Аллах субханаху ва таалага шүгүрлөр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар айткандан кийин мына жалпы биздин журтчулугубузда жашаган мусулмандарды ошо бүгүнкү түндөрдүн эң улугу болгон кадыр түн менен куттуктап кетмекчимин. Жана ошо кадыр түндүн фазилеттерин, кадыр түндүн ичиндеги катылган сырларды, Алла Тааланын белектерин ар бир ошо ниет кылып, орозо тутуп, ошо орозонун сооптуулугун Кудай Тааладан үмүт кылып келаткан жалпы жүрөгүндө ыйманы бар инсандардын бардыгына насип кылсын демекчимин. Анан бул кадыр түндөрдүн эң улугу болот. Курани Каримде өзүнчө кадыр түнгө арналган Алла Тааланын сүрөсү, бир толук сүрө баштан аяк ошо кадыр түн тууралуу баяндалат. Бул дагы эми Курандын ичинде баяндалган нерсе, бул өзүнчө бир фазилеттүү, өзүнчө бир улуктугу бар, өзүнчө бир касиети бар түн болуп эсептелинет. Ошо сүрөгө мындай бир сейрам деп кайрылып көрө турган болсок, Кадыр сүрөсү деп, Кадыр түн сүрөсү Куранда Бисмиллахир-рахманир-рахим инна анзалнаху фи лайлатил кадр. Биз Курани Каримди Алла Тааланын ыйык сөзү болгон, биздин эки дүйнөнүн бактыга жетелей турган Куранды ушул түнү түшүрдүк дейт Кудай Таала. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Эй Мухаммад, бул кадыр түн эмне экенин билесиңби деп пайгамбарыбызга багы суроо салып, бул пайгамбарыбызга суроо салгандыгы ар бир инсан ушундай түшүнүшү керек, мага суроо салгандыгы, бул кадыр түндүн улуг экенин баяндап, Кудай Таала улуг экенин дагы бир жолу ачыкташ үчүн биринчи суроо катары ва ма адрака ма лайлатул кадр, сен лайлатул кадр, кадыр түндүн эмне экенин билесиңби деп туруп, анан өзү жооп кылып Алла Таала лайлатул кадри хайрун мин алфи шахр, бул кадыр түн деген сообу 1000 айдан дагы артык болгон түн деп аталат. Эми 1000 айды алып көрө турган болсок, 83 жыл убакыт болот экен. 83 жыл деген нерсе азыркы учурларда эң узун жашаган бир адамдын өмүрү болот экен. Ошо 83 жыл бою ибадаттан турбай ибадат кылган адамдын сообу канчалык болсо, бир түндүн сообу андан дагы артыкчылыгы көп деп Кудай Таала өзү баяндайт. Андан кийин бул түндө эмне болорун Алла Таала ушундайча баяндады экен. Танаzzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Бул түнү
периштелердин эң улуусу болгон, адамзат менен Кудайдын ортосунда элчи болгон улуу периште Жибраил алейхиссалам жана бүтүн көк жүзүндөгү бүтүн периштелердин баардыгы Кудайдын буйругу менен жерге түшүшөт. Биидни роббихим мин кулли амр саламун хия хатта матала'ил фажр. Эмне бул түнү таң агарып атканга чейин Алла Тааланын тынчтыгы жер бетинде болот деген. Эми мындан биздин муфассирлер, Куранга ой жүгүрткөн улуу аалымдарыбыздын баардыгы ошо Кудай Тааланын сөзүнө таянып туруп айтышат. Жер бетине периштелердин баардыгы түшүнүп аткандан кийин ушул түнү кылган дуалардын баардыгы ошо периштелер амин, Кудайым ошо пенделериңдин оозунан чыккан, орозо туткан инсандардын кылган дуаларынын баарын кабыл кыл деп коштоп тура турган күн. Таң атканча чейин тынчтык болот турган түн дегени баардык дуалардын баардыгы кабыл болуп Алла Таалага көтөрүлө турган улуу түн болуп эсептелинет деп аалымдарыбыздын баардыгы ушуга токтолушат. Ошон үчүн бул түндүн ушундай касиети улуу болгон түн. Эми бул түнгө канча адамдар жетпей калган, ушул түнгө Кудай Таала тагдырыбызга жазып, ушул түнгө келип мына такалып аткан учурубуз. Ушул түндө көбүрөөк дуа кылалы, убакыттарды бир мүнөт да убактыбызды текке кетирбей, ушунда бир Кудай Таалага жүздөнүп, дуа тилегибизди кылып, Алла Таалага жалынып, жалбарып, жергебизге жакшылык тилеп, элибизге кут береке тилеп, ушундай бир дуа кылына турган бир улуу түндө отурабыз. Алла Таала бул түндү баардыгыбызга куттуу, берекелүү кылсын, кылган дуаларыбыздын баардыгын кабыл кылсын. Алла разы болсун. 83 жылдык ибадаттын ээси болуш үчүн бүгүнкү түндө Кудай буйрса кайсы амалды көбүрөөк кылса жакшы? Кеңеш берет элеңиз. Бул учурларда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз динибизде баардыгыбыз пайгамбарыбызды карап туруп түздөлөбүз. Пайгамбарыбыздын кылганын, анткени Алла Таала ушундай бир инсанды жаратып туруп, эч бир каталыксыз өзү баардык каталыктардан сактаган инсан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Ошон үчүн пайгамбарды ким ээчий турган болсо сөзсүз туура жолду табат. Пайгамбардын жолунан кыйшайган адам сөзсүз бир адашуу жолуна түшөт. Ошон үчүн Кур'ани Каримде Алла Таала "Ва ма атакумур расулу фахуду ва ма нахакум анху фантаху". Пайгамбарыңар силерде эмнени алып келген болсо, эмнени кыл деген болсо, ошону бекем карма, ошону кылгыла. Пайгамбарыңар эмнеден тыйган болсо, ошондон тыйылгыла деген. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, "Я Расулаллах, о Аллахтын пайгамбары, мына кадыр түн келип калды, эмне деп дуа кылайын" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам "Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни". Айша ушундай деп дуа кылган. Эй Кудай Таала, сен кечиримдүүсүң, кечиримдин ээсисиң, сенин рахматың кең, адамдарды кечире билесиң, мен тоодой күнөөлөрүмдүн бардыгын кечирип жок кылуучу зат сенсиң, сен менин күнөөлөрүмдү жок кылып кечир деп дуа кыл деген. Эми эң негизги пайгамбарыбыздын көрсөткөн нерселери ушулар. Андан кийин баягы бул пайгамбарыбыздын кылган ишараты кадыр түндө айгебай инсандын болгон күнөөсү кечириле турган бир түн болуп эсептелинет. Буга дагы баягы адамдын ихласы керек. Андан кийин бул кадыр түндөрдү баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла мурунку үммөттөрдүн, пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбарлардын үммөттөрүнүн жаштары, бул дүйнөгө жашаган жаштары өтө узун болгон. Ошого пайгамбарыбыз бир аз үммөтүнө болгон баягы мээриминен улам Аллахка кайрылып, Аллахым, мурунку үммөттөр көп жашаган, ушундай көп ибадаттарды кылып калган, менин үммөтүмдүн өмүрү кыска, ушу кыска учурда кандай буга жетишип, сенин бир рахматыңа, сенин бир мээримиңе жетишеби деген ушундай көп дуаларды кылып, анан пайгамбарыбызга ушул нерсе тартуу, белек кылып берилген. Карасаңыз, жанагы аят түшкөндө ошо бир түндүн сообу 1000 айдан да артыгыраак деп. Эми ар бирибиздин тагдырыбызга Кудайга шүгүр, буга чейин дагы бир 20-30 жолудан кадыр түн тосконго Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди. Ар бир ошо тоскон кадыр түнүбүздү Кудайым кабыл кылып отурса 1000 деген жыл жашагандай соо болуп атабыз. Мындан кийин дагы Кудайым бир узун өмүрлөрдү берсе, дагы бир 30-40 жылбы, 50 жылбы кадыр түн тоса турган болсок, баардыгын кошсо адамдар 1000 деген жыл жашагандын соогун алат экенбиз. Ошон үчүн пайгамбарыбызга белек катары берилген бир түн болуп эсептелинет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мунун үстүндө туруп, ушул түндөрү мына аалымдарыбыздын баардыгы көбүнчө уктабастан өткөрүп, ушу түндү тирилткиле деп, түндө жакшы иштерди кылгыла,
ифтарларды кылып бүткөндөн кийин таравих намаздарды окуп, үйлөрүбүздө кажерде болбосун таравих намаздарды окуп, узун дубаларды кылып, өмүрлөрдү тилеп, күнөөбүздүн Кудай Таала кечиришин тилеп, Алла Таалага жалынып ырыскаларыбыздын көп болушун тилеп, болгон эле жакшылыктардын баардыгын тилеп, Алла Тааланын жамандык биз көтөрө албаган, бизди кайгырта турган нерселердин баардыгынан сакташын тилөөбүз ар бирибизге милдет болуп эсептелинет. Бул пайгамбарыбыздын көрсөткөн нерселери, аалымдардын көрсөткөн нерселери ушундай. Сиз айткандай эми кадыр түндү көп эле тостук, түшүнүрөк кезде борсок жасап, тастаркон жайнатып, ырдап, тос желек. Ошондо эле Кудай Таала эми жакшы ниет кылып кабыл кылсын дейли. Карапайым эл дагы түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Кудай буйрса көбү түшүнүп келатат. Сиздин керемет сөздөрүңүз дагы дем күч берип, жакшы жолго себепчи болот деп ойлойбуз. Бүгүн Кудай буйрса кадыр түн деп жакшы ниет кылып, күмөн кылып атабыз да. Пайгамбарыбыздын окуятында акыркы 10 күндүктөн издегиле деген бар эмеспи? Бүгүн кадыр түн дегенге көбүрөөк ишарат бар кандай? Бул кадыр түндүн окуясында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааладан арзуу кылып ушу кадыр түндүн болушун. Анан жанагы башында айткандай, кадыр түндү Кудай Таала ушундай бул 365 күн деп билебиз бир жылда. Ошонун кайсы күнүндө болорун Алла Таала пайгамбарыбызга билдирген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу кадыр түндө ушу үммөтүнө болгон мээриминен улам ушундай сүйүнүп, чегинен чыгара сүйүнүп, пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларына, жолдошторуна чуркап келип сүйүнчүлөйм деп келаткан кезде эми ар бир инсандык, ар бир бул жашоодо ар бирибиз ошондой инсандык, алсыздык кылабыз. Ошондо пайгамбарыбыздын жолдошторунан 2 адам бири-бири менен жаңжалдашып кеткен экен. 2 сахаба бири-бири менен жаңжалдашып кетет. Жаңжалдашып бир аз катуу сөздөрдү айтышып, бири-бирин жакалаганга чейин барган деген дагы ушундай сөздөр бар. Ошентип аткан учурларда пайгамбарыбыз келатып эле эсинен чыгарылып калган. Бул кадыр түн кайсы күнгө белгиленгенин келип эле айтайын десе эсинде жок. Ошондо баягы 2 адамдын жаңжалдашуусунан улам ошонун кесепетинен улам пайгамбарыбыздын эсинен баягы чыгарылган бул кадыр түн. Ошондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүнчө ишаратта бул Рамазандын ичинде, Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн так күндөрүндө издегиле дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Так күндөр ошо 21, 23, 25, 27, 29 түндөрдө ошо издегиле делинген. Эми анан көбүнчө аалымдарыбыз ошо 27 түн, 26 орозону тутуп, ошо 27сине огон түндө ошо кадыр түн көбүнчө болот деп кийинки аалымдарыбыз болжолду, көптөгөн аалымдарыбыз өтмүштөгү бүтүн ислам динге, ошо Куранга өмүрүн байлаган, хадиске өмүрүн байлаган дин илимдеринде ушинтип өмүрүн ошону менен өткөзүп кеткен аалымдардын баардыгы ошо 26сынан 27сине огон түнү издегиле дейт. Ошондон улам ушу күндөргө келип калганбыз. Эми жакшы ниет кылып, ушу күндөрдө ушу күнү деген толук ишенич менен ушундай бир ниет кылып туруп, анан дуа тилектер. Сиз Куранды толук жаттаган карыйке катары Куранда да ишарат барбы? Айтып жүрөт го 27-чи бир мындай санды айтышып. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана хадистерине таянабыз бул нерселерде. Баягы акыркы 10 күнүн ичинен издегиле, так күндөрүнөн издегиле деген нерсеге таянабыз. Кийинки нерсе ошо 27-чи түнгө огон түнү деп аалымдарыбыз көбүнчө буну адат катары дагы дүйнөнүн элинин баардыгы кадыр түндү ушу күнгө туштап, ушу күнгө болот деп ниет кылып дуа кылышат. Ошонун негизинде эми баягы бизде ушу улуу сөз бар аалымдарда. Бир момундун күмөнүн Алла Таала жалганга чыгарбайт дейт. Күмөнүн жакшы күмөн кылып атабыз. Бул күндөр мына дүйнөдө азыр 2 миллиардтын тегерегинде мусулмандар бар. Ошо 2 миллиард адам тең ошо кадыр түндү ошо чыдамсыздык менен күтүп, ушу күнгө келип туруп, ушу күндө аалымдарыбыз айткан, пайгамбарыбыз да так күндөрдө издегиле деген деп туруп ушу күндү күмөн кылышат. Эми Алла Таала дагы бул күндү жалган чыгарбайт, баардыгыбыздын тилегибизди берет деген ойдомун. Рамазан айында дагы баягы берүү деген бар да, садага, зекет, жакшылык кылуу дегенди. Ошону дагы кээ бирөө күтүп отуруп, кадыр түнүндө берем дегендер да бар да. Бу дагы эселеп чоң-чоң сооптор ээ болсо керек да. Туура бул нерселерде баягы көбүнчө мусулмандарыбыз ошо Рамазан айын айтканда эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сооп 10 эсе, 100 эсе, мүмкүн 700 эсе, мүмкүн эсебин Алла Тааладан башка эч ким билбегендей бир эселентип Кудай Таала ниетке жараша берет деген пайгамбарыбыздын хадистерине таянып,
адамдардын бардыгы ошо зекет, садага жана башка жакшылык иштеринин бардыгын ошо орозого келип таянтышат. Орозодо адамдарды сүйүнтөйүн, ошо жүз эселеген, миң эселеген соопторду алайын деген. Эми анын ичинде дагы ошо кадыр түнгө келип такагандар бар. Кудайым эми кабыл кылсын ошенткен инсандарды. Бардыгы ниетке жараша болот. Тарыхыбызда Умар ибн Абдул Азиз деген улуу зат өткөн. Бул адам ошо падышалыкка келгенде, мусулмандардын падышалыгына келгенде, башына келген учурларда көчөдө кайырчылардан бут чалынып ушинтип баса албай калган экен мамлекетте. Анан өзү 5 жыл бийликте турган экен падыша болуп. 5 жылдын ичинде ушундай баягы Алла Таалага болгон таянычы, ушундай таква инсан болгон экен. Түндөлөрү аалымдарды жыйнап алып, ушинтип Алла Таала жөнүндө сүйнөтүп, кыямат, Куран, хадистерди сүйлөтүп, таң аткыча ыйлайт эле дейт. Күндөлөрү ушу эл аралап, элдин кызматын кылат эле дейт. Ошентип 5 жыл Кудай Тааладан үмүт кылып, ошентип дуа кылып, 5 жылдан кийин караганда зекет бергенге киши таппай калды эле дейт. Ошо мамлекетте зекет берели бири-бирибизге. Зекетти билебиз да, ошо колунда жок, муктаж адам алганга болот. Муну бай адам алыш арам бул. Ал зекет кабыл болбойт. Байга бере албайт. Бай адам муктаж адамга ылдый турган, ошондой кембегал адамга берет. Ошо мындайча айтканда, ошо зекетти ала турган даражада адам калбаптыр дейт да мамлекетте. Кээ бир колунда бир инсандар ошондой зекеттерин алып келип кембагалдарга таратып берели десе, кембагалдарды таппай калгандан анан келишип ошо мал мүлктөрүнө арпа буудайларды сатып алып, тоолорго чачалып, ошо Кудайдын акысы бул зекет Алла Таала берген мүлк. Мындан биз зекетибизди беришибиз керек, Кудайдан кутулушубуз керек. Азыр адамдар таппай калдык, жок дегенде куштар жесинчи деп, ошо куштарга ошондой жем азык катары чачкан учурлар да болгон дейт. Бул деген эмне дегенде, бул ошол учурдагы падышанын ниети ушундай болгон дейт. Алла Таалам жанында жүргөн Умар ибн Абдул Азиздин жанында жүргөн инсандар айтат, Умар ибн Абдул Азиз кайсы эле бир жыйынга, кайсы эле бир ошо жашап аткан коомунун коомдук ишке же болбосо баратканда сөзсүз бир намаздарын окуп, өзүн Куран менен өзүнүн жүрөктөрүн жумшартып, көздөрүнөн жаш чыгарып, Кудай Таалага бата дуа кылып анан бир кадамды аттайт эле дейт да. Бул бардык иши ниетине жараша болот эле дейт. Ошол сыяктуу ушундай учурларда да мен кайрылып айтарым элибизге. Мына бир нече мүнөттөн кийин мына биздин кадыр түнүбүз башталат. Ар бирибиз ниеттерибизди оңдойлу. Бардыгыбыз ыхласыбыз менен, Кудайым, ушул күн сен ырайымдуулардын ырайымдуусусуң, кудуреттин ийзисиң, сен баарыбызга рызкы бере турган, раззак болгон, рызкынын башында тура турган улуу затсың, мени жараттың. Алла Таалам, мен күнөөкөр пендең, мен алсызмын, мен акылым эртеңки күнгө жетпей турган бир ушундай бир макулукмун. Кудайым, менин ниетимде туурала жардам бер. Кадыр түндүн бардык мүмкүнчүлүгүнөн, бардык ичинде касиеттерден мага насип кыл деп ниетибизди азыртадан тууралашыбыз керек. Андан кийин баягы сиз айткандай жанагындай жардамдарыбыз боло турган болсо, туура ушул күндөрү бергенде жакшы. Бирок бир гана ушундай катачылыктарга да кирип албашыбыз керек. Бир гана кадыр түндө берем деп сактап кадыр түнгө Кудай сактасын, эми адам болгондой жашоодо ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Мүмкүнчүлүк болбой анан Рамазанда чыгып кетпеши керек. Ошон үчүн Рамазандын ичине кирдикпи, ниетибизге жараша Кудай Таала соопторду бере берет. Ошон үчүн зекетибиз болсун, садакабыз болсун, адамдарга болгон жардамыбыз болсун, бир туугандарга болгон кайсы эле жардам иштерибизди ушул айлардын ичинде бүтүрүп алганыбыз абзел болот. Андан кийин биздин айтарыбыз кадыр түнгө ушундай ниет ихластарыбыз менен кирип, дуа тилектерибизди кылалы. Кудайым бардык жерге жээк, бардык дүйнө элине, аалам элине Кудайым тынччылык, аманчылык берсин. Элдердин бардыгына ыймандуулук, токчулук, Кудай Таала ушундай бала, кырсык, согуш, оорунун бардыгынан алыс кылган болсун. Пайгамбарыбыз айтат эмеспи, Кудай Таалага жаккан иш аз да болсо кичинеден болуп турган нерсе деп. Эми кадыр түндө да беришсин, бирок башка убакта дагы Кудай Таала берген жүрөктөрү көп кылсын. Сиз айтып аткандан кийин илгери Кыргызстан деген өлкө болгон экен. Ушундай укмуштай эл жашаган экен. Зекет садагала турган киши жок экен деген бир өлкөгө айланалы Кудай буйрса. Карыкем сахабалар 6 ай даярданып Рамазанды күтүшү экен, 6 ай коштошу экен. Ушунча сүйүүсү күчтүү болгон экен да. Азыркы биздин заманда деле Абу Бакирлер, Умарлар бар да. Ошондо түшүнсөк болобу?
кылган амалдары менен, иштери менен. Ошол учурда дагы баягы өзүңүз айткандай, бул сахабалар баягы пайгамбарыбыздан түз тарбия алгандыгы үчүн, пайгамбарыбыздын нуру менен тарбиялангандыгы үчүн алар улуу заттар болгон. Кийин ошо сахабаларды кийинки аалымдар сүрөттөгөндөчү, мынча чоң оозубузга келген, дүйнөнү дүңгүрөткөн аалымдарды карап туруп, сахабалар кандай болгон, ушул адым ошо сахабаларга тең келеби дегендек, аалымдар ушундай деп жооп берген. Ошо дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөдө миллиарддаган адамдын оозун ачырып, артынан ичип алган аалымдарды дагы, ушундай аалым, жер бети ушундай толо аалым болсо дагы, бир сахабага тең келбейт деп ушундай баа беришкен. Ошон үчүн сахабаларды пайгамбарыбыз өзү күбөлөкөтүп, асхаби кан-нужум би аййихим иқтадайтум ихтадайтум. Менин сахабаларым ар бирөө бирден жылдыз сыяктуу, кимисине эргешип, кимисин туурап, кимисинин артынан ээчип жашасаңар, силер туура жолду табасыңар деген. Ошондой пайгамбарыбыз кепилдик берген улуу заттар. Эми алардыкы бизге айтса баягы жомоктой угулат. Келатканда 6 ай Рамазан чыгып кеткенде 6 ай кайгырып, анан кайра 6 ай даярданышкан десе, бирок алар ошондой пайгамбарчылык күбөлүк өтүп атканда ошончолук даражада инсандар болгон. Эми сиз айткандай азыркы күнүбүздө дагы, азыркы учурларда сахаба сымал болгон, сахабанын жашоосундай жашаган, ошондой бир улуу инсандарыбыз көп, Кудайга шүгүр, ибадатчыл болгон, ошентип эч арамга жолобогон, өмүрүн намаз менен өткөргөн, өмүрүн ушундай элдерге жардам кылам деп, эч бир учурда бир жетимден кыя баспай өткөн инсандардын бардыгы, жетимге жардам кылам деп, ошо бир жетим көрсө, ошо жерде төгүлүп ыйлаган инсандарды көзүбүз менен көрүп жүрөбүз. Кудайым ошо инсандардын урматы менен дагы ошондой мамлекетти, бир мамлекетти сактайт экен, ошондой инсандарыбыз, такубалыктар көбөйсүн. Кудай Таала иннама ятакаббалуллаху минал муттакин деген аят бар. Алла Таала жакшы иштерди, жакшы Кудай Таала кабыл боло турган иштерди кимдерден кабыл кылат дегенде, такубалардан кабыл кылат дейт. Кудайдан чыныгы корккон адамдардан ошо кылынган иштерди кабыл кылат дейт. Ошон үчүн ушундай адамдарыбыз көп болсун демекчибиз. Анан баягы биз дагы ошо Рамазандын келиши менен сүйүнүп, мына Рамазанда бир 3-4 күн учурда чыгып атат деген бүгүнкү кадыр түндөрдө чыгып атат. Эмки кадыр түнгө мен жетемби Кудайым, же өмүрүм бүтүп калабы деп бардык ушу бүгүнкү мына телевидение аркылуу көрүп аткан инсандардын бардыгын дагы ушундай кадыр түндөрдү тагдырларына, ондогон кадыр түндөрдү тосушуна тилектешпиз. Алла Таалам кабыл кылсын. Бирок ар бир инсан ушундай бир коркуп жашашы керек экен. Эртең мен өмүрүм бүтүп калабы деген баягы коркунуч менен да жашаш керек. Ошон үчүн бүгүнкү кадыр түндөрдү жакшы өткөрүп, ушу чыгып аткан Рамазаныбызды 3-4 күндө бардыгын бүтүрүп атат. Ушуга бир кайгыруу менен дагы, Рамазан кетип атат деп, дагы акыркы кезде жана ат чабышта дагы адамдар ошо акыркы айлампада аттар болгон күчүн салып чуркагандай аалымдар ушундай көрсөтмө берген. Ошо ат чуркагандай, акыркы айлампада чуркагандай өз күчүңөрдү жумшагыла деп. Ошон үчүн бүгүнкү кадыр түндөрдө, сооптулук иштерде ошондой акыркы айлампага чуркап аткандай бир акыркы демдерибизди кылып, Кудай Тааладан үмүтүбүздү кылалы демекчимин. Алла разы болсун каракем. Келген меймандын баары жакшы тилектер айтып атат, бирок мен сизге өзгөчө Курандагы Кудай Таала бизге көрсөткөн дуалар менен мына кадыр түнү бособосун деп турабыз. Көрөрмандар да көрүп атат. Бир алакан жайып бир жакшы дуа кылып берсеңиз, ошо менен биз бүгүнкү берүүчү жыйынтыктасак. Амин. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allah subhanahu wa taala туткан розаларыбызды кабыл кыл. Кудайым ошо роза ичиндеги кылган жакшы иштерибиздин бардыгын кемчиликсиз кабыл кыл. Кудайым тообаларыбызды кабыл кыл, күнөөлөрүбүздү кечир. Мындан кийинки жашоолорубузда күнөөдөн тышкары жашоого жардам бер я Rabbal alamin. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta. Кудай Таала ошо улуу күндөрдүн урматы менен Кудай Таала бир дагы күнөөбүздү калтырбай кечир. Wala hamman illa farrajta. Биздин кайгы, муң, кыжаалатчылыктарыбыздын бирин да калтырбай кетир Кудай Таала. Wala maridan illa shafaita. Биздин оору сыркоолорубуз болсо бирин да калтырбай шифа берип айыктыр я Rabbal alamin. Wala maridan illa shafaita. Wala imtihanan illa sahalta. Алла Таала биздин башыбызга сыноо берип аткан болсоң, ошо сыноолордун бардыгын бирин да калтырбай Алла Таала башыбыздан алып ташта. Вала хажатан мин хаваижид дунья вала ахирати илля кадайтаха я архамар рахимин.
басыбызда дүниеде ахиретте бола турган муктаждыктарыбыздын бардыгына Кудай Таала өзүң жеткирген бол. Сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүң. Алла Таала дуаларыбызды кабыл кылып, Кудай Таала мекенибизге тынччылык, аманчылык, башчыларыбызга күч кубат, элибизге Кудай Таала токчулук, бейпилчилик, ынтымактуулук, ушундай жаман сыркоо оорулардын бардыгынан тышкары болушту Кудайым өзүң насип кыл. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я. Алла разы болсын. Дуаларыңыз кабыл болсын. Курандын керемет сөздөрү менен, сиздин ага себепкер болгон тилиңиз менен өлкөбүзгө кадыр түндө береке түссүн. Кудай Тааланын нуру жаасын. Дуаңыздар кабыл болсын. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Алла Таала бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бардык жамандыктан сактап, тозоктон алыс кылып, Фирдаус жаннатын насип кылсын. Урматтуу меймандар, кадыр түн келатат. Кадыр түндө дуабыз менен, жүрөктөр менен бирге болмокчубуз. Демешөлгө дагы терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Кайрадан эртең көрүшкөнчө эсен болуңуздар. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецептерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет жайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.